Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында ХБКдан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартираны тартып, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира мына ушул 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Раззаков 26, 103 сериядагы 4 кабаттуу дом. Крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт экен. Ушул 4 кабаттуу домдун бет маңдайында бул тарапта юридический колледж дагы жайгашкан. Ушул жерде ориентировка кылып алсаңыздар болот, достор. Мына ушул жерден Салиева көчөсү дагы көрүнүп турат. Бул жака бир 50-60 метр түз жүрүп бара турган болсоңуздар, Раззаков көчөсүнө чыгып барасыздар. ХБКнын эң негизги көчөлөрүнүн бири. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира болсо 4 кабаттуу домдун акыркы подъездинде 4-чү кабатында жайгашкан. Домдун алдында көрүп атасыздар, парковочный местолору өтө кеңиргенен машинаңыздарды кеңири токтотуп кое берсеңиздер болот. Домдун алды жашылдандырылган, скамейкалар бүт бардыгы орнотулган, достор. Бул тарапта болсо детский площадкасы дагы бар экен. Ошону дагы эске алыңыздар. 4-чү кабатка дагы чыктык. Подъездерин көрүп атасыздар, кеңиргенен, ремонттору дагы жакшы. Азыр мен сиздерге ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү квартираны колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып берем. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жакшы, келип жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Адрестерин түшүндүрдүк. Жаныңызда юридический колледж, наркы тарапта детский областной больница, бүт бардыгы жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Бирок эшикти ачып кире бересиздер. Прихожкалары кеңиргенен кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. 2 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 48 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, суу, свет, газ, канализация, отопление бүт бардыгы бар, бардыгы центральный. Бул болсо биринчи бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү. Асты линолеум, дубалдары моющий обой, потолоктору пенопласт, жарык бергич, люстра орнотулган. Сатыла турган квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардык буюм тайымдары сиздерге калтырылат. Ушуну эске алыңыздар. Ар бир бөлмөсүндө мына ушундай отоплениянын батарейкалары орнотулган. Азыр дагы кармап көрдүк, жылуу болуп турат. Айнек терезелери, эшиктери пластик. Бул жагында балкону дагы бар. Керектүү буюм тайымыңыздарды ушул тараптарга коюп койсоңуздар болот. Полочкалары дагы бар экен. Бул болсо домдун алдын карап калат. Бул тарапта болсо Салиева көчөсү жайгашкан. Так, жалпы аянтын айттык. 48 квадрат метр, бүт бардык условиялары бар. Бул жакта болсо экинчи бөлмөсү, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Күнгөй тарапта жайгашкан квартира. Азыркы учурда саат 1:12 болуп калды. Күн тийип турат ушул квартирага. Айнек терезелери пластик, ар бир бөлмөсүндө отопление орнотулган. Бөлмөлөр дагы кеңиргенен, асты линолеум, дубалдары моющий обой, потолоктору болсо бул жактыкы дагы пенопласт экен. Жалпысынан бөлмөлөрү кеңиргенен мага жакты. Бул жака чыгып келсеңиздер, мына ушундай кладовкасы дагы бар, полочкалары менен экен. Салат, варенье дагы бирдемкелерди ушул жака коюп койсоңуздар болот. Негизи кладовка дагы керек. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так. Бул квартира бош турат экен, ошол себептен сатышка коюптур. Так, бүт бардык документтери жакшы экен. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Прихожкалары дагы кеңиргенен, мына ушундай эмеректери бар. Бул жакта болсо кухнясы дагы мындай орто. Ремонттору жакшы. Кухонный эмерек, газ, печка бүт бардыгы каралган. Айнек терезелери дагы бул жактыкы пластик. Так. Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы жакын эле. Пешком эле барып келе бересиздер. Эми ХБКны билесиздер, өнүккөн жакшы райондордун бири болуп калды. Бүт бардык нерселер ХБКнын өзүндө бар. Санузели, полудубалы кафель, ремонту жаңы эле болуптур. Бүт бардык шарттары каралган. Өтө сонун болуп, жаркырап сонун болуп көрүнүп турат.
Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $40.000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Ырымына жараша дагы бир аз түшүрүп берет экен. Не дейбиз эми? Баарыңыздарга ийгилик. Шаардын өтө сонун жеринде жайгашкан ушул 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.